Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы маданият техникумунун жамааты, Асера Оразбаевна баштаган жамаат, агай эжекелер, урматтуу студенттер, айт майрамыңыздар менен ошондой эле бүгүнкү иш чараңыздарды ийгиликтүү өткөрүп алышыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте, маданият техникуму дегенде биз окуп алсак дагы 2,5 жыл иштеп кеттик. Жүрөгүбүзгө аябай жакын, жылуу угулат. Маданият техникумунун ар бир өсүшү үчүн, өнүгүшү үчүн 2,5 жыл убактыбызды жумшадык. Ошондуктан техникумдун ар бир ийгилигин көргөндө, техникумдан мыкты студенттер чыгып келатканын көргөндө биз абдан толкунданып сүйүнөбүз. Ошондой эле бизди иш берүүчү катары дагы чакырышты. Ар бириңердин талантыңыздарга күбө болдук. Бизге азыркы учурда жумушка кирип иштеп аткан курсташтарыбыздар да бар. Алардын катарын толуктап, бизге жумушка келсеңиздер болот. Эшигибиз дайыма сиздер үчүн ачык. Ырчылар, айрыкча музыкалык аспаптарда ойногон таланттуу студенттер үчүн биз ушул күнү түнү эшигибизди ачып, сүйүнүп, кубанып, катарыбызга кошолду деп ушу сиздерди күтөбүз дайыма. Агай эжекелерге болсо албан ийгиликтер. Балдарга билим берүү оңой эмес. Атайын оштон бери келип билим берип деп айткан эжекебизге окшогон мыкты эжекелерибиз бар. Вокалисттер, албетте, бизде Жалал Абад жергесинде кадрдык билесиздер боштук бар. Көп сурашат бизден, вокалдан сабак алайын дедим эле, инструменттен, гитарадан сабак алайын, колубуздан сабак алайын дедим эле деп. Ошолордун бардыгын колдон келишинче ошол сиздерге жөнөтүп атабыз. Айрыкча билесиздер, 2020 жылга чейин билими жок, диплому жок иштегенге мекемелерде, маданият мекемелеринде уруксат болчу эле. Азыр уруксат жок. Ошондуктан ким ырдайм десе, ким ырчы болом десе, бардыгын билим алгыла, маданият техникумуна тапшыргыла деп сиздерге жөнөтүп атабыз. Берген билимиңиздердин мынакей үзүрүн көрүп атабыз. Ийгиликтерди каалайбыз, дипломду колго алгыла, мыкты адис болуп маданиятыбызга кызмат кылып жүрөгүлө.